Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Кыргызстандын жолчулары, жалпы жамаат. Биз Нарын обласы жана Нарын областындагы ар бир райондогу дептерин иштеген жол кызматкерлери, кара жумушчулары, механизаторлор чогулуп, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылуу жасап жатабыз. Биз кайрылуубуздун себеби бүгүнкү күндө бул убакка чейин иштеп келгенбиз. Жана азыркы убакта биз азыркы жаңы түзүлгөн ГП Кыргыз авто жолдоруна каршыбыз. Себеби эмне болду? Себеби бул убакка чейин биздин үстүбүздө ДДХ, департамент дорожного хозяйства, анын үстүндө Дорфонд деген мекемелер ушул убакка чейин бизде тейлеп иштеп келишкен. Орто жолдон кандайдыр бирөөлөрдүн кызыкчылыгы менен ГП Кыргыз авто жолдору деп ачып алышып, жалпы деуларды хозрасчет деген системаны киргизип, такыр экономия кылабыз. Биз ГП бардык иштерди аткарабыз. Жана биз экономия кылабыз деп алышып, тескерисинче деулардын штаттарын кыскарып, жол жумушчуларынын кызматкерлеринин айлык маянасын кесишип, азыркы учурда Садыр Нуркожоевич, сиздин коштуруп берген айлык маяналарыбыз бизге жетпей атат. Сизге биздин үнүбүз жетпей атат. Биз бул тууралуу көп жолу министрликке кайрылганбыз, бирок жыйынтыктуу сөзү калбай, дагы эле ушул убакка чейин кыйналуудабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул убакка чейин ушинтип келдик, чыдап. Эми мындан кийинки чыдамыбыз кетти. Азыр бул жерде Нарын областында Актала, Ат башы, Жуңгал, Кочкор, жалпы бардык райондор, Актала райондорунун элдери чогулуп, сизге кайрылып, үмүтү менен сизге кайрылып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден көптөн көп суранарыбыз ушул ГП Кыргыз авто жолдору дегенди жоюп атышат. Жоюп берсеңиз жакшы болот эле. Анткени булар экономия кылабыз, биз өнүктүрөбүз деп тескерисинче элдин кендирин кесип, айлыгын толук бербей, биз көбөйгөн айлыкка да кошулбай калдык. Биз хозрасчет, биз мындайча айтканда эч ким эмеспиз. Биз мындайча айтканда шабачтык болуп калдык. Мурдагыдай деулардын өздүк булактарына, каржылоо булактарына өзлөрү түшүп, деулар гос мекеме болуп, мурдагыдай калыбына келишин келтирип берүүңүздү сизден көптөн көп суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуга терең бир өзүңүз кийлигишип, карап берип, мо элдин көйгөйүн чечип бербесеңиз, чындыгында Нарын жергесинде билесиз, оор, бизде кар калың жайт, кыйынчылык, үшүп тоңуп, кышында иштеп жүрүшөт, бирок жарбаган айлык менен дагы эле сабырдуулук менен иштеп жүрүшөт. Ушуну чечип берсеңиз сизден көптөн көп суранат элек. Бул ГП Кыргыз авто жолдору жоюлсун, деулардын өзүлөр расчеттору келсин. Кыргыз жоюлсунбу?